Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Эрбек. Бүгүн болсо видео аркылуу силер өзүңөрдүн укугуңарды колдонуу же болбосо өзүңөрдүн турган оюңарды кантип жактоо бир ыкмасы. Бул болсо ар бирибизде телефон бар. Ал телефондо видео же болбосо аудио запись кылсаңыздар болот. Өзүңүздөр билгендей, ар кандай ситуациялар болот. Россияда жашап жүргөндө же Кыргызстанда да жашап жүргөндө ар кандай ситуация болот. Ошондой ситуация болуп атканда өзүңөрдүн укугуңарды жакташ үчүн видео съемка кылып алсаңыздар болот. Эми видео съемка кылып жатканда ар бир жердин, ар бир болуп жаткан ситуациянын установочный данныйлары деп коет. Кайсыл жерде, ким аркылуу, саат канчаларда, жана ошондой эле видеого тартылып жаткандагы ошол место происшествия деп коет, же болбосо кылмыш кылынган, же болбосо ситуация болгон жердеги ошол райондун, үйдүн адрестерин чогуу тартканга мүмкүнчүлүк кылыш керек. Жана ошондой эле ошол тартылган видеону монтаждабай туура колдонуш керек. Анткени ал видеолорду кийинчерээк далил катары да колдонбой калышы мүмкүн. Буга эмне себеп болду? Анткени кечинде биздин бир мекендешибизди травматика пистолети менен аткан экен. Ал видео ошол мекендешибиздин өзүнүн укугун жактоо негизинде видеого тартып, жана элчиликке ал видеону жөнөтүптүр. Ал видеону көргөндөн кийин элчилик кызматкерлери ошол отделга барып, мекендешибиздин укугун коргоо негизинде сотрудниктер менен сүйлөшүлүп чыккандан кийин, ошол видео көргөндөн кийин сотрудниктер биздин жарандар тарапка өткөнү белгилүү болду. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, эгерде кандайдыр бир силердин укук коргоо же болбосо силердин укук бузуу фактыларыңар болсо, телефонуңардагы видео бар, видеокамера бар, аудио запись кылган программалар бар. Ошолордун баарын сүрөткө, ошолордун баарын видео запись кылып же аудио запись кылып, өзүңүздөрдүн укугуңарды сактоо максатындагы материалдар топтошоңуздар болот. Жана айтылып кеткен видеонун негизинде өзүңөрдүн укугуңарды коргоо видео материал катары төмөндөгүдө азыр мисал келтирип кетким келет. Вот пьет. Я выясним это все это дело, я стол сними на видео. Стол сними. Вот стол. Вот этот человек не за что пришел. Это твой пистолет. Стреляет не за что. У тебя здесь отпечатка пальца. И здесь этого никто не трогал. Посмотрим сейчас, полиция придет. Вот оно, сзади. Вот они. Вот пистолет. Подалькай у меня пойдешь. Есть здесь свидетели. Вот этот человек. Не за что вот два человека. Это здесь все отдыхал. Стреляет. Да, не знаю, какой пистолет, я не знаю. Он пришел. Не за что его стрелять начал. Головой, ногой два Он раза тоже стрелял. пьяный, и он тоже пьяный. Он просто отдыхал с друзьями. Все охранники, все Он видели пришел, здесь, люди да что, тоже блядь, видели. Смотришь меня, говорил, и сразу стрелять начал. Он говорит, я полицейский, говорит, он начал стрелять. Свидетели, вот, знаете, да? От магазина, вот. Вот пистолет. Откуда у него пистолет, я не знаю. Вот, на голову сразу. Вот смотри. у меня стрелял. Я это видео в интернет положил. На посольство послаю этого. Так, кто стрелял? Правильно, да? Стрелял, Вы все видели? меня и ему два Вот, раза стрелял. свидетели здесь все. Я не знаю, Это какой пистолет, мы я не знаем. Вообще, какой пистолет, я не видел даже такой. Ай, бля. Assalamu alaikum, менин атым Марсель. Мына жана 2-3 саат арасында Москвада болгон бул окуя боюнан айтып кетейин. Жакын досубуз, айылдашыбыз, жердешибизди жолдон өтүп бараткан орус менен сөздөн сөз чыгып уруша кетип травматика менен атканын мына биздин азыр өкүлчүлүктөн биздин МВДдан келишип, Кыргызстандын МВДси посольстводон өкүлдөрү келип бизге жардам беришип, акыбалдарыбызды көрүп, конституцияларын берип, жакшы неме кылышты. Рахмат. Биз видеону коёру менен дайыма жетип келип жардам беришти. Рахмат чоң.
биздин мекендешибиздин кылынган жери кылынган кайсыл жерде болгонун жана четкость изображения дегендери дагы жок. Бирок ал экстренный ситуация болгондуктан аны түшүнсө болот. Бирок негизги идея эң жакшы идея деп ойлойм. Мындай ошондой укук бузуулар болсо видеого же болбосо аудио запись кылып өзүңөрдүн укугуңарды кордосоңуздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Эгер кандайдыр бир ушундай темалар кызык болсо менин YouTube каналыма кошулуп турсаңыздар болот.